Бүгүн Ошто 2010-жылкы июнь окуяларынын курмандыктары эскерилип, ага экс депутат Жылдызкан Жолдошова, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, жабырлануучулар катышты. Эскерүү иш-чарасында энелердин көз жашы мемориалдык комплексине гүл коюлуп, окуяда курман болгондорго багыштап Куран окулду. Кыргызстан мамлекетибизге Кудай Таала ийгилик, ынтымак, рашкердүүлүк насип кылгын. Амин. 2010-жылдагы каргашалуу окуяда 400дөн ашык адамдын өмүрү кыйылган. Июнь когалаңы эне баладан, жубайы жолдошунан, баласы атасынан айрылган күн. Арадан туура 11 жыл өттү. Бирок жакындарын жоготкондор айыпсыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн балдарын унутуша элек. Ош шаарынын тургуну Дилбар Көчкөнова июнь окуясында жалгыз уулун жоготкон. Арадан 4 жыл өткөндөн кийин гана баласынын сөөгү колуна тийген. Играга салган. Бирок ортодон кийим сыздап, кийим боздоп, кийим ботодой боздоп сыздап, жер сыйпалап калды. Бизге окшогон энелер гана сыйпалап кала берди. Ооба, 31 жаштагы балам 7 ай эле ушу Ошко келип которуп ишке келип өлдү. 2009 келиним өлдү. 2010 уулум өлдү. Жападан жалгыз. Чалым 70ке чыкты, мен 65ке кетем. Биз кимдин колун карайбыз? Мынтип көз жашын төккөн Шани Топчубаева июнь окуясына ошол кездеги убактылуу өкмөттү күнөөлөдү. Ал ушул күнгө чейин Калабадагы кылмышка айыптуулар жазага тартылбай жатканына нааразы. Ботодойбуз бусаган эч кандай чындык чыккан жок, чыккыраган. Эми биз халкка сандыкча барып менен камчыбек Ташиевден күтөбүз ушул чындыкты. Бул чындыкты чыгарбаса, июнь окуясынын аягына жетпесе, эч качан эч ким кепилдик бере албайт. Июнь окуясы кайталанбайт. Дагы силерге окшогон энелер ботодой боздобойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Июнь окуясын чыгарып коюп, эч нерсеси мурду карабагандай болуп отурушат жогорку кеңештин депутаттары. Роза Отунбаева, Атамбаевка, Бекназаровка, Темирсариевке менде кассеталары бар. Ушулардын сүйлөгөндөрү, дачада кандай эметкендери, өзбектөрдөн 4 эркек 1 аял, кыргыздардан 4 эркек 1 аял, онунун оюну болгон бул чыгарган. Кана биз мындай кылып Ошто беребиз деп. Албал каалаганча деп 3 күн тим койгон. 3 күндүн ичинде биздин балдар курал болуп кете беришти. Эгер булар ушу жазадан кутула турган болсо, анда биз нааразыбыз, биз эмес. Кудай төбөсүнөн урсун, балдардын арбагы урсун деп ойлойм мен. Мен ишенем, камчы айрыкча көп жүгүргөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 2010-жылдагы июнь окуясы боюнча тергөө ишин кайрадан баштаганы маалым. Экс депутат Жылдызкан Жолдошова да июнь окуясынын иликтенишин толугу менен колдойт. Азыркы бийлик муну көз жазында калтырбай аягына чыгарышына ишенерин белгилеп өттү. Шейиттер нааразы болсо, кыргыздын жакшы макалы бар. Арбак ыраазы болмойча тирүүнүн иши жүрбөйт деген. Ошондуктан урматтуу мекендештер, урматтуу мына ушул жерде ыйлап отурган энелердин көз жашы тыйылсын десек, эгерде Ош окуясы экинчи кайталанбасын десек, анда Ош окуясына ким күнөөлүү, кайсы убактылуу өкмөттүн мүчөсү күнөөлүү? Мына ошолорду аягына чыгып, иликтеп, башкы прокурорунан баштап, Курманбек Зулушевден баштап, баары тең мына ушул маселени аягына чыгарыш керек. Ансыз болбойт. Расмий маалыматтарга караганда июнь окуясына байланыштуу 2010-жылы 5646 кылмыш иши козголгон. Алардын көпчүлүгү талаптоону, уурдоо, карактоо, бирөөнүн мүлкүнө зыян келтирүү, өрттөө, зордуктоо жана адам өлтүрүү сыяктуу оор кылмыштар. Бирок жалпы көрсөткүчтү алганда бул кылмыш иштеринин дээрлик 70%-нын бети ачылбай калганы айтылып келет. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион, Ош.